өзім күрөшөрө чота самочувствием біраз начар болот, билбейм негедир. Же туура эмес тамактанып алдымбы, же тамагы біраз жакпай калдыбы, алысыраап күрөшүп аттым. Бүгүн деле эртең мененки схваткамда американец менен алысыраап күрөштүм. Обедтен келип біраз жакшы болуп калыптыр. Самочувствие нормально эми. Ойлогомбу эме Египет анда андай эле болуш бир бүтпөйт депчи. Bir asok болмок деп күткөм. Bir asok чота болбой калды. Бир буга да Кудайга шүгүр. Главное ортодо калыбыз. Биздин колду көтөрдү кандай болгон күнү дагы. Кудайга шүгүр. Мына азыр сен тамак жөнүндө айттың, азыр мына боксерлордон да көрүп аттык. Бияктан каза алып келип, чук алып келип жеп аттыр. Силерде кандай? Вес боюнча проблема барбы? Жок эде. Дайындалып атканда чучук жеш опасныйраак себептен чучук күчтүүрөөк да өзүңүздөр билгендейчи. Ич алып коюшу мүмкүн. Ашык болбой калышы мүмкүн, ошо жеңил эле тамак жегенге аракет кылып аттык. Балыктардын бираз туура эмес, билбейм негизинен. Бирок бираз тамагы жакпай калды. Ама көп азыр көргөндөр айтып атат, ушу биздин сборныйда команданын ичинде диетолог же психолог деген барбы? Диетолог, психолог сөзүнүн ачыгы жок. Ал диетолог, психолог балдар өзүбүз болуп калган эмес, тренерлер болуп калган. Ага да каражат керек. Башка мамлекеттерге бар. Эми алар только күрөшчүлөр болот да. Биз диетандагы, психологический настройдагы баардыгыбыз намаз окугандан кийин психологический жактан бираз көбү жакшыраакпыз да. Анткени баардык нерсе Аллага таянып, утузак да Аллага шүгүр. Значит, будан жакшысын кийинкисине берет деп өзүбүзчө дин алымдар айтмакчы, фатва чыгарып